Алтынчы бап. Куткарып алуунун мааниси. Араб тилинде куткарып алуу фидуя деген сөз менен белгиленет. Ал жамандыктын күчүнөн куткаруу үчүн болгон эрежелерди билдирет. Булар диний милдеттерди аткаруу, жол жобо эрежелерди же тартууларды сактоо. Ал карызды берүү же чыгым төлөөгө окшош. Жалпысынан чоң үй бүлөнүн же уруунун башчысы туугандарын кырсыктан куткарууга, кулдуктан сатып алууга, сотто коргоого же алардын боштондугу үчүн кун төлөөгө милдеттүү. Дагы биз колдоно турган экинчи сөз бул фида. Бул ошол эле сөздүн башкача айтылышы. Ал кун катары алынып келген төлөм же курмандык. Аль-фади деген байланыш сөз. Куткаруу үчүн кунду төлөгөндүн өзү. Кимдир бирөөнү же эмненидир куткаруу үчүн өзүн курмандыкка алып келгендин өзү аль-фидаи деп аталат. Көчмөндөр ушул аль-фидаи деген сөздү өзүнүн башчысына ишенимдүү болуп, ал үчүн өлүүгө даяр болгондорго, кээде акча үчүн өлтүргөндөргө карата колдонушат. Аль-фидаиин деген сөз кээде англис тилинде дагы колдонулат. Бул эркиндик үчүн күрөшкөн, күрөшүүчүнү же үй бүлөнүн, мамлекеттин намысын сактаган баатырды билдирүүдө айтылат. Аль-муфадда куткарып алуучу курмандык алынып келгендин өзү, куткарылуучу. Арабча сүйлөө сөздөрүндө колдонулуп турган фада деген сөз өтүүчү сөз болуп эсептелет жана көп сандаган мындай деген сөздөргө колдонулат. Мафди бирух, бир жан аркылуу куткарылган, башкача айтканда, ыгы жок эркке өстүрүлгөн, бузулган. Дагы бир көп кездеше турган сөз фидак я алту же я алту фидакка. Сөзмө сөз мындай деп которулат. Эгерде мен сенин кунуң болсом кана, башкача айтканда, мен сенин ордуңа өзүмдү берүүнү кааладым, же бул менин өмүрүмө турса дагы, мен сени куткарууну каалагам. Бул айтылган сөз акчасын же башка баалуу нерселерин жоготкондо, бир нерсе кулап сынып калса, колдоо үчүн айтылат. Фадаитика деген сөз мен сени куткарып алдым, же мен сени куткарып жатам. Бул менин өмүрүм менен турса дагы дегенди билдирет. Мен сага толугу менен берилгем деп урмат көргөзгөндө колдонулат. Ушундай эле ойду жакынкы чыгыштагы араб тилиндеги сүйлөө сөздөрүнөн кездештире алабыз. Бавдик брухи, мен сени куткаруу үчүн өмүрүмдү берем. Фида акка аби же фида яка аби. Менин атам силер үчүн төлөм болсун. Башкача айтканда, бул менин атамдын өмүрү менен болсо да, силер коопсуз болгула. Рафхива натси якка яффиди. Менин жаным жана рухум сага төлөм катары таандык. Лил ватан матфида. Ал өз өмүрүн мекен үчүн курмандыкка берди. Кул шай фидая Алла. Ал өз иш үчүн бардыгын курмандык кылды. Башкача айтканда, ал максатына жетүү үчүн баарын берди. Мына ушундайча фидуя деген сөз жакшы иштер аркылуу ким өз өмүрүн берүүгө даяр болгондугу менен бошонууну дегенди билдирет. Анын мааниси кимдир бирөө же бир нерсе үчүн өзүнүн керт башынын кызыкчылыгынан баш тартуу. Бул болсо кимдир бирөө акчасын кайрып берип, баалуу буюмун кайра артка алган өтө маанилүү иштен дагы жогору нерсе. Бул курмандык жан ачыгандыктан болгон. Баштагы ар бир колдонулган фидуя деген сөз кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калуу үчүн өлүмгө даяр экендиги билдирет. Ошондуктан фидуя маанилүү же баалуу бир нерсе бергенден жогору. Көпчүлүк учурда бул өлүм менен өмүрдүн ортосундагы суроо. Аль-фида, башкача айтканда, курмандык,
Арабтардын маданиятында кетирген күнөөлөрдөн куткарылуу үчүн белгилүү болгон кандуу курмандык. Ушундай курмандыктын бир белгилүү үлгүсү катары Йемендин падышасы байыркы мезгилде өлгөн адамдын куну үчүн 100 төө алгандыгын айтып кетсек болот. Асыл Куранда аль-фида деген сөз бир нече байланыштарда колдонулат. Кепил менен туткунду сатып алуу. Бакара сүрөсү 85-аят. Кийин болсо, силердин өзүңөр бири-бириңерди өлтүрүүдөсүңөр. Өз тобуңардан болгон бир жамаатты өз жеринен айдап чыгып, алардын үстүнөн күнөө жана зулумдук кылууда бири-бириңерге көмөкчү болуудасыңар. Эгер алар силерге туткун болуп келишсе, акы төлө, куткарып аласыңар. Акыйкатта болсо, аларды айдап чыгуу силерге арам кылынган эле. Же Китептин, Тоораттын бир бөлүгүнө ишенип, бир бөлүгүн танасыңарбы? Араңардан ким бул ишти кылса, анын жазасы бул дүйнөдө кор болуу. Кыямат күнүндө болсо, ал катуу азапка дуушар кылынат. Алла жасап жаткан ишиңерден кабарсыз эмес. Мединалык мезгилдеги аяттагы силер деп Алла жемелеп айткан сөз өз убадаларын аткарышпай койгон иудейлер жөнүндө айтылат. Бул айыптоонун башкы мааниси бул иудейлер же алардын кээ бирлери өздөрүнө берилген ыйык китептин сөздөрүн ээрчишкен эмес. Сатылып алына тургандар ким силерге туткун болуп келишсе, мына ушундайча бул жерде фидуя деген сөз туткундан акы төлөп же тартуу берип куткаруу дегенди билдирет. Мухаммед сүрөсү 4-аят. Андан соң же жакшылык көрсөткүлө, же аларды эркин кылып жиберүү үчүн фидая таван акы төлөгүлө. Бул жерде ачык көрүүгө болот. Бул туткундар же Алланын ырайымы менен акталыш керек, же аларды сатып алуу үчүн кимдир бирөө кун төлөшү керек. Диний милдеттерден жакшы иштер аркылуу бошонуу. Бакара сүрөсү 184-196 Эми силерден кимдир бирөө ооруп калса, же сапарда болсо, анда орозо кармай албаган күндөрүнүн санагын башка күндөргө кармайт. Орозо кармоодон кыйнала турган кишилер бир бейбечаранын бир күндүк тамагынын өлчөмүндө кайыр садага берүүлөрү зарыл. Анан ким өз ыктыяры менен артыкча жакшылык кылса, өзүнө эле жакшы. Эгер билсеңер, орозо кармаганыңар өзүңөр үчүн жакшыраак. Эми эгер силерден кимдир бирөө оорулуу же башында бир дарты болсо, анда орозо тутуу же садага берүү же бир кой союу менен авас акы төлөсүн. Эки аяттын мазмунунда тең. Саякаттап кетип бара жатканда же ооруп калганда орозо кармоонун талаптарынан кантип кутулуу керектиги, же зияратка бара жатканда экинчи аятта көргөзүлгөндөй оорунун кесепетинен болсо башын кырдырып салуу керек экендиги айтылат. Бул фидуянын аткара турган иштери көпчүлүк учурларда Сахих ах-хадисте дагы тастыкталат. Фидуя жана ажырашуу. Бакара сүрөсү 229-аят. Талак эки деңгээлде болушу мүмкүн. Андан соң үй бүлөнү жакшылыкча сактоо же жакшылык жол менен ажырашуу. Дагы силер үчүн аларга берген нерселериңерден бир нерсе кайтарып алууңар дурус болбойт. Бирок аял эркек Алла буйругандай мыйзамдарда аткара албоодон коркушса гана дурус болот. Анан эгер силер Алла буйругунан мыйзамдарынан аткара албастыгыңардан корксоңор, анда аял өз эркиндиги үчүн акы беришинде, эркектин аны алышында алар үчүн күнөө жок.
Бул Алланын мыйзамы чегаралары. Демек, алардан чыгып кетпегиле. Ким Алланын чегараларынан өтүп кетсе, дал ошолор залимдер. Баштагы келтирилген сүрө ажырашуунун эрежелери жөнүндө түшүнүк берет. Бул жердеги фида деген сөз, эгер аял ажырашуунун өзү кааласа, анын төлөй турган баасын билдирет. Мындан мурдагы куткарылуу жөнүндөгү аяттарда фидуя деген сөз туткундан же диний милдеттерден акча каражатты, жакшы иштер жана буюмдар аркылуу бошотуу дегенди түшүндүргөн. Андан кийинки аяттарда колдонулган фидуя деген сөз кыямат күнүндөгү тозоктун отунан куткаруу деген маанини билдирди. Бул аяттар өзгөчө бир кызыгууну жаратат. Анткени аларда тиеше бериле турган күнү адамдар үчүн алмаштыруучу фидуя кааланып жаткандыгы эскертилди. Бул жерде эскертилип кеткен нерселер жердеги каражаттар эле эмес. Бирок аларды кыямат күнүндө айыптарынан арылтуу үчүн жакшы көргөн туугандарынын курмандыктары дагы болгон. Али Имран сүрөсү 91-аят. Албетте, капыр болгон жана капыр абалда өлгөн кишилер, эгер алардан бирөө жарымы кутулууну каалап, жер жүзү толо алтынды төлөө кылып берсе да, эч качан кабыл кылынбайт. Андай адамдар үчүн жан чыдагыс азап бар, жана алар үчүн эч кандай жардамчы болбойт. Маида сүрөсү 36-аят. Капыр болгон адамдар болсо, жердеги бардык нерсе экесе болуп, алардын мүлкүнө айланып, ошону кыямат күнүндөгү азаптан кутулуу үчүн сарп кылмакчы болушса да, алардан эч нерсе кабыл кылынбайт. Алар үчүн жан чыдагыс азап бар. Юнус сүрөсү 54-аят. Алар кыйноону көргөн чактарында, эгер өзүнө жабырылган ар бир жан үчүн жердеги бар нерсе болсо, ал албетте аны курмандыкка чалган жана ичтен өксүп бушайман жегер болор эле. Ал күндө аларга зулумдук кылынбастан адилет өкүм кылынат. Тактап айтканда, бул дүйнөдөгү кылмыштарына жараша жазаланышат. Раат сүрөсү 18-аят. Жаратканга моюн сунган заттар үчүн көркөм сыйлык, бейиш бар. Ал затка моюн сунбаган кемселер болсо, эгер жердеги бардык байлыктар дагы экесе көбөйүп аларга таандык болсо, албетте аны Алланын азабынан кутулуу үчүн курман кылышкан болушар эле. Алар үчүн эң жаман эсеп кысап болот. Алардын жайлары тозок, ал канчалык жаман жай. Зумар сүрөсү 47-аят. Эгер залым капыр кемселер үчүн жердеги бар нерсе жана аны менен бирге дагы ошончо нерсе болсо, албетте алар кыямат күнүндөгү азаптын жамандыгынан колдолорунда бар нерселерди төлөп берип кутулмак болушар эле. Ал күндө аларга Алла тарабынан ойлоп көрбөгөн нерселер ачылып берилет. Хадид сүрөсү 15-аят. Мына бүгүн силерден да, капыр болгон кемселерден дагы эч кандай акы алынбайт. Жайыңар тозок, ал силерге эң ылайык келүүчү жай. Күнөөкөрлөр үчүн азаптуу турак жай. Маариш сүрөсү 11-14-аяттар. Алар бири-биринин алдында турушат. Кылмышкер капыр ал күндүн азабынан, күнөөлөрүнөн кутулуу үчүн уулдарын, жубайын жана ага инисин,
ага баш паана бере турган тууган уругун жана жердеги бардык кишилерин төлөө кылып берип жиберүүнү, андан кийин бул төлөө ага нажат кутулуу беришин каалайт. Бул келтирилген аяттардын көпчүлүгү кыямат күндө куткарылуунун зарылдыгы жөнүндө айтып кетти. Албетте биз баарыбыз түбөлүктүү өлүмдөн качып кутулгубуз келет. Ушундай кыйналуулардан болгон коркунуч бизге өзүбүздү сатып алуу же өзүбүзгө алмаштыра турган бирөөнү табууга аракеттенүү, акылга сыя турган эле аракеттер экендигин билдиргенсийт. Өзүбүздү куткарып алууга болгон аракеттер жөнүндө жалпы түшүндүрмөлөр мындай болушу мүмкүн дегенди билдирет. Бирок бул айтылып кеткен аяттар эгер адам колундагысынын баарын жада калса жакындарын берсе да ишенбестикти же күнөөнү жаба албай тургандыгын баса белгиледи. Андан тышкары бул аяттар бизге өзүбүзгө куткарылуу сатып алуу үчүн аракет да кылбашыбыз керек экендигин айтат. Башка ыйык китептердеги куткарып алуу паддах деген еврей тилиндеги сөз. Ыйык Торатта жана ыйык Забурда 70 жолу кездешет. Падах деген сөздүн мааниси асыл Курандагы колдонулган араб тилиндеги фада деген сөздүн мааниси менен бирдей. Мисалы, өлүм жазасынан бошотуу. Торат 1 падышачылык 14 бап 45 аят. Бирок эл Саулга айтты: Израилге ушунчалык улуу куткарылууну аны келген Иоаннафан өлүш керекпи? Мындай болбосун. Теңир тирүү, анын башынан бир да тал чачы жерге түшпөйт. Анткени ал бул күндө Кудайга карап аракет кылды. Жана эл Иоаннафанды бошотту. Ал өлбөй калды. Забур 48 бап 9-10 аяттар. Алардын жандарын куткарып алуу акысы өтө кымбат. Жана эч убакта бирөөнүн түбөлүк жашап калышы жана мүрзөнү көрбөй калышы болбойт. Торат Михей китеби 6 бап 4 аят. Мен сени Египет жеринен чыгардым. Жана кулчулук үйүнөн сени куткардым. Жана сенин алдыңа Мусаны, Аарунду жана Мариямды жөнөттүм. Торат Мусанын 5 китеби 24 бап 18 аят. Сен да Египетте кул болгондугуңду жана андан сени теңир куткарганын эстегин. Ошон үчүн мен сага муну кылууну буйруп турам. Душмандардан. Забур 77 бап 42 аят. Ал куткарган күндү, эзүүдөн бошоткон колду алар эстен чыгарышты. Бардык мыйзамсыздыктан. Забур 129 бап 8 аят. Жана ал Израиль элин бардык ыймансыз иштеринен куткарат. Өлүмдүн бийлигинен. Забур 48 бап 16 аят. Бирок Кудай мени кабыл алганда жанымды тозок бийлигинен куткарып алат. Торат Осия китеби 13 бап 14 аят. Мен аларды тозок өкүмүнөн куткарам да ажалдан сактап калам. Ажал, сенин найзаң кайда? Тозок, сенин жеңишиң кайда? Ага мен өкүнбөйм. Бул жерде падах түбөлүктүү өмүрдүн ачкычы болуп саналат. Айыптан куткаруу. Забур 33 бап 23 аят. Теңир өз кулдарынын жанын куткарат. Андан үмүт кылгандардын бирөө да өлбөйт. Коркунучтан.
Тоорат, Айюп 5 бап 20 аят. Ал ачарчылыкта ажалдан сени алып калат. Майданда куралдуу колдон уткарат. Өлүмдөн коргочоло. Тоорат, Айюп 33 бап 28 аят. Ал менин жанымды бейиттен алып калат. Менин өмүрүм жарыкты көрүп жатат. Куткаруунун негиздери. Куткаруунун негиздери байыртадан эле негизделген. Карыздар болгон адамдар кимдир бирөө алар үчүн кун төлөп бошотуп алган мезгилге чейин кул болушу керек эле. Азыркы күндөрдө дагы жаш адамдар кээ бир өлкөлөрдө керектүү өлчөмдөгү каражатты төлөшүп, аскерге баруу милдетинен кутулушат. Башка өлкөлөрдө камакка алына турган адам түрмөгө жатуудан бошотулуу үчүн кун төлөшөт. Асыл Куран айткандай, күнөөнүн залакасы жаман болот. Алланын каарынын алдында болгон коркунучтан абийирсиз айыптап, биздин кыйналгандыгыбыздын таң каларлык нерсе эмес. Өз эркибизди калыбына келтирүүнү, каалагандыгыбызды калыптандыруу менен бизди күнөөнүн кулу кылып койгон жаман жоруктардан арыла албайбыз. Алланын тазалыгына салыштырмалуу биздин айыптуулугубуз ушунчалык чоң болгондуктан, биздин жасаган жакшы иштерибиз бизди күнөөнүн залакасынан куткарып алуу үчүн жетиксиз. Адилеттүү соттоочу Алланын алдында өзүнүн жаман жосундарын жакшы иштерине алмаштыруу үчүн турууга эч ким татыктуу же ушунчалык жакшы боло албайт. Бир дагы адам жеткилең Кудай менен анын козголоңчу жаратылышынын ортосундагы бузулган мамилени калыбына келтире албайт. Ошондуктан бизди куткарууга бир гана Алланын күчү жетет. Жада калса, улуу пайгамбарлар жана элчилер Алланын ырайымына таянышкан. Алланын ырайымдуулугу болбосо, алардын бири да кудуреттүүнүн алдында тура алышмак эмес. Пайгамбарлар курмандык чалууга муктаж болушканбы деген бапта биз Алланын кээ бир улуу пайгамбарларынан атап кеткенбиз. Алардын бири да Алланын ырайымы болбосо, анын сотунда тура алышпайт болуучу. Эгерде алардын акталышы үчүн Алланын кийлигишүүсү зарыл болгон болсо, андан бетер пайгамбар же элчи болбогон биздин акталышыбыз үчүн Алланын ырайымы канчалыктуу керек. Биз пайгамбарлардан жакшыраак эмеспиз. Ошондуктан Алланын кийлигишүүсүз, анын сотунда тура албастан түбөлүктүү жазага татыктуубуз. Эгер биз бүгүн Алланын алдында туруу керек болсо, эмне биз жок болбойт белек. Биз бир секунданын ичинде кыйроого учурата турган жабык аралыктан жөргөлөп өтүп кете алам деген курт сыяктуу эмеспизби? Ушунчалык муктаж болгон жаратылыш үчүн кээде өлүм куткарылуу сыяктуу сезилет. Бирок Алла бизди кыйратып жок кылуу үчүн жараткан эмес. Бирок биздин бактылуу болуп жашашыбызга мүмкүнчүлүк берүү үчүн жаратты. Кыйратып жок кылуу ага жакпайт. Эртең менен ооруканага келип, бүгүн биз кимди өлтүрө турганыбызды карап алалы деген дарыгерди элестетип көргүлөчү. Мындай дарыгер силер өз өмүрүңөрдү ишене турган дарыгер эмес, туурабы? Бирок көпчүлүк адамдар Алланы өз жаратылышы үчүн назиктик менен камкордук көргөн жаратуучу катары эмес, кыйратуучу катары эсептешет. Тоорат, Иеремия китеби 29 бап 11 аят. Анткени силер тууралуу жакшы ниетимди өзүм гана билем дейт Теңир. Ал силердин жакшы келечегиңер, үмүт бериш үчүн жамандык эмес, жакшы ниет. Тоорат, Езекиил китеби 18 бап 23 аят. Мен
Мыйзамсыздын өлümün каалайт бекем, дейт Кудай Теңири. Тескерисинче, ал өзүнүн жалган жолунан кайтып, аман калышын каалап жатпаймынбы? Инжил Лука 19 бап 10 аят. Анткени адам уулу жоголгонду издөө жана куткаруу үчүн келди. Инжил 1 Тимофей 2 бап 4 аят. Ал болсо бардык адамдар куткарылсын жана чындыкты түшүнүп билүүсүн каалайт. Инжил 2 Петр 3 бап 9 аят. Теңир убадасын аткаруусун кээ бирөөлөр аны создуктурат деп эсептегендей эч созуктурбайт. Бирок бирөөнүн өлүмүн каалабай бардыгы тобо келтирсин үчүн бизге көпкө чыдайт. Ушул себептер боюнча Алла сактоочу экендигин билүү зарыл. Асыл Курандын көп сандаган аяттары Алланы ырайымдуу деп айтат. Анын эң эле даңктуу ысымдары анын куткарууну каалап жаткандыгын билдирип турат. Ал Ар-Рахман Ар-Рахим, боорукер, кечиримдүү, баарын кечирүүчү, ырайым кылуучу. Бул жакшы кабар эмеспи? Бул түбөлүктү дүйнө жөнүндө 1 минута токтолуп ойлонууга болбойбу?